Трамп байкеңер таптакыр эле чектен чыгып кетти. Мындан 11 саат мурун өзүнүн жеке постунда Иисус Христостун бейнесиндеги постун чыгарган. Ал өтө чоң талкуу жаратты. Аны менен Трамп эмнени айткысы келет? Азыркы учурдагы Рим папасынын канчалык алсыздыгын жана өзүнүн канчалык күчтүү экендигин, азыр тиги сазга батып бараткан Американы Кудайдын образында сууруп чыкканга аракет кылып атканын көрсөткүсү келген. Бул сүрөт коомчулукта дүйнөдө аябай чоң талкуу жаратты. Анткени дүйнөдө 2,5 миллиардка жакын христиандар бар жана 2 миллиардтын тегерегинде мусулмандар бар экен. Ойлоп көргүлө, христиандардын саны 2,5 миллиард, мусулмандардан көбүрөөк экен да. Ошол жалпы христиандардын көпчүлүк бөлүгүнө Трамптын өзүн Кудайга теңеп алганы жакшы эмес таасирлерди калтырды. Рим папасы менен Дональд Трамптын ортосундагы жаңжал эмне себептен кайдан келип чыкты? Ошол жөнүндө айтып берейин. Согуш башталганда Дональд Трамптын баягы өзүнүн кесиптеш саясатчы католиктер менен бирге сыйынып жатканын көргөнсүңөр, Ак үйдүн ичинде. Анан ошол убактан көп өтпөй Пентагондун жетекчиси Рим папасынан суранат. Биздин аскерлерге өзүңдүн батаңды бер деген сыяктуу, баягы аскерлердин руханий күчүн көтөрүү максатында, ички жан дүйнөсүндөгү мекенчилдик күчүн ойготуу максатында батаңды бер, биз барып Ирандын таш талканын чыгаралы деп суранат. Ошондо Рим папасы Кудай бирөөнүн мекенине барып согуш ачкандарды эч качан колдобойт деп баш тартып салган. 11 апрелде Рим папасы куралданып согушунун ордуна сүйлөшүп тынчтыкка келгиле деген чакырыктарды жасаган. Чиркөөлөр адамдын бийлигине эмес, Кудайдын бийлигине баш ээрин, чыныгы күч зомбулукта эмес, өмүр үчүн күрөшүүдө аныкталаарын, ошону менен бирге АКШнын администрациясынан эч кандай коркпойт экендигин, тынчтык үчүн болгон баягы акыл насааттарын мындан ары дагы айта берерин айткандан кийин Дональд Трамп менен Рим папасынын ортосунда мурдагыдан дагы чоң келишпестик ажырымы пайда болгон.